Assalamu alaikum майымдар, менин каналыма куш келипсиздер. Бүгүн дагы өзгөчө болгон майда мантынын рецепти менен бөлүшөмүн. Ал үчүн эң алгач эле 7-8 штук картошканы арчып, жууп, тазалап отко коюп алабыз. Туурап койсоңуздар болот, туурабай дагы койсоңуздар болот. Андан соң мантынын камырын жасайбыз. Мискага 150 грамм муздак суу, 1 дана жумуртканы жана 1 чай кашык тузду салып, жакшылап аралаштырып баштайбыз. Бирдей массага келгичекти аралаштырып алабыз. Андан соң бул массабызга иленген 400 грамм унду кошуп, камырыбызды илеп баштайбыз. Эми бул иленген, даяр болуп жуурулган камырыбызды салафан пакетке салып 20-25 минутта тыныктырабыз. Баягы даяр болгон картошка, пышкан картошкага 20 грамм сливочный маслоны, 50 грамм растительный маслоны жана 1 чай кашык кара мурчту, 1 чай кашык тузду кошуп, жакшылап фаршын даярдап алабыз. Эми баягы тыныккан камырыбызды алып, тең ортосунан 2-ге бөлүп алабыз дагы. Зуаля тутуп алабыз. Камырыбызды эми жайып баштайбыз. Мынакей достор, бул жайылган камырды эми ушундай кылып, видеодо көрсөтүлгөндөй кылып, бычактын жардамында кесип алабыз. Эми фарштарды салып чыгабыз. Кол менен эле салып жатам, батыраак болуш үчүн. Ушундай кылып түйсөңүздөр, убакытты үнөмдөгөн болосуздар, тез болот аябай. Мындай кылып жабыштырып ортосунан кесип алабыз. Эми манты карыскандын табактарына салып, даяр болгон мантыларды жайгаштырып баштайбыз. Баарын жасап алган соң, эми бул мантыларды 15-20 минутта бышырып алабыз. Мынакей достор, мантыларыбыз дагы бышып даяр болду. Аябай даамдуу, жыты дагы өзгөчө болду. Оштун майда мантысынан кем эмес болуп чыкты. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Менин каналыма катталганды унутпаңыз.